Үй бүлөлүк зомбулукту алдын алууга багытталган жолугушуу Манас районунда өттү. Аталган райондо үй бүлөлүк зомбулук фактысы мурдагы жылдарга салыштырмалуу өскөнү байкалган. Буга себеп бир эле адам бир нече жолу зомбулук көрсөткөн. 2022 жылы Манас районунда 34 үй бүлө зомбулук фактысы катталган. Ал эми жыл башынан бери 2 үй бүлөлүк зомбулук каттоого алынган. Ал үй бүлө менен ошол катталган учурда бизде бул бир канча жолу рободуга түштү. Андан тышкары аксакалдар соту дагы карады дагы. Түшүндүрүү иштерин жүргүздү, эми тиешелүү иштерди жүргүзүп атат. Мыйзам боюнча кылмыш иши жок болгондуктан бул жаранга эч кандай чара көрүлбөй жатат да. Зомбулук маселесин жоюунун башкы жолу бул зомбулук жасаган адамдар менен иш алып баруу. Кыргыз Республикасынын үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамына ылайык оңдоп түзөө программасы иштелип чыккан. Анын алкагында жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, социалдык кызматкерлер, билим берүү мекемелери, медициналык кызмат, коомдук фонддор менен биргеликте жалпы 17 субъект иш алып баруу керектиги белгиленген. Талас областык иштер башкармалыгы коомдук коопсуздук кызматы тарабынан Талас областынын аймагында болгон үй бүлөлүк зордук зомбулуктардын бардыгын талдоо айына жүргүзүлөт. Ар бир айда канча үй бүлөлүк зордук зомбулук катталды, эмне себептен ошол зордук зомбулуктар келип чыгууда, анын болуу жагдайлары, себептери, анан бүт талдоо бүткөндөн кийин ошол себептерин жоюу максатында кандай жумуштарды жүргүзүү керек, иш мерчемдер иштелип чыгып, пландалып аткаруучу шаар райондук иштер бөлүмдөрүнө жөнөтүлөт. Үй бүлөлүк зомбулуктарды алдын алууга багытталган жолугушуу Бакай Ата районунда да өткөрүлдү. Өткөн 2022 жылы райондо 31 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылган үй бүлөлөр менен социалдык коштоо жүргүзөбүз. Анын сөзсүз түрдө жашоо шартын эң эле биринчи биз жашоо шартын аныктайбыз, себептерин аныктайбыз. Анан эң негизгиси үй бүлөгө түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Ал эми үй бүлө болгондон кийин сөзсүз түрдө алардын балдары бар, балдардын келечеги, балдарга болгон кандайдыр бир психикалык негативдер болбосун деп ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эгерде кандайдыр бир муктаждык болсо, чечип бергенге, чечип берүү жолдорун издеп, чечип берүүчү органдарга да кайрылабыз. Үй бүлөдөгү зомбулук фактыларын азайтуу багытында Аялзат Маана коомдук фонду жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен иш алып барууда. Бул багытта Талас облусунда гендердик жана үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылган жарандарга кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу долбоору ишке ашырылууда. Негизинен долбоор 2 жылдык долбоор азыр 8 айдан бери иш жүргүзүп атат. Эң негизги бүгүнкү күндөгү чоң бир көйгөйлөрдүн бири бул үй бүлөдөгү зордук зомбулук болуп атпайбы? Ошо үй бүлөдөгү зордук зомбулукту алдын алуу иштерин жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө коррекционный программа деген бар. Бул коррекционный программада биз именно ушу зордук зомбулук көрсөткөн адамдарга биз ошо оңдоо түзөө программасын жүргүзүү кызматын көрсөтөбүз. Бүгүнкү биздин чогулушта абдан жакшы суроолор болду, жакшы талкуулар болду. Биргелешип чогуу бир иш алып бара турган болуп атабыз бүгүнкү күндө. Талас облусунда 2022 жылы 287 үй бүлө зомбулугу катталган. Анын 262си эркектер, ал эми 23 фактысы аялдар тарабынан жасалган. Жашы жетелек өспүрүмдөр арасынан 6 кыз, 4 эркек бала зомбулуктан жабыркаган. 285 адамга убактылык коргоо ордерлери берилген. Талас облусунун аймагында үй бүлөлүк зомбулук фактысы мурдагы жылдарга салыштырмалуу 15 фактыга өскөн. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошов, Зина Ахматова, Талас облусу.